Урматтуу достор, улантабыз тагдыр бул турмуш жолу. Экинчи бөлүк. Байлыгың да, тапкан бар жогуң да бул сенин көңүлүңдүн азыгы. Эгерде жан дүйнөң жакыр болуп, айланаң тар көрүнгөн болсо, анда сага эч качан тынчтануу сезими келбей тургандыгын эсиңе сал. Сылык мүнөз, акылман көз караш, мейирмандык адамдагы кыйналуу сезимдерин тез таркатып жибереринде күмөнүм жок. Алсыз болуп турган кезиңде оюңду бир жерге топтоп, айланаңа көз жүгүртүп, сенден дагы алсыздар бар экендигин эсиңе түшүр. Ошол учурда сага эргүү, күч-кубат жана жылуулук келип куюлат. Кыйналып турсаң дагы сенин сезимиң аздап аруланып, дүйнө жүзү жапырт сага көңүл бургансыйт. Чындыгында бул жашоо адам баласына эч качан дайын азык жана башка жеңилдик менен пайда болуучу мүмкүнчүлүктөрдү алып келбейт. Артыңда калган урпактарың дагы ушул сезим менен жашоосу тийиш. Жан-жаны бар менен адамдардын ортосундагы айырма мына ушунда. Адамдардын аң сезимдүүлүгү, алардын дүйнөгө болгон көз карашы бийик деңгээлге жетеленген сайын жер бетинде жаңы кызыгуулар, адептүүлүк, акылмандуулук күч алат. Жүрөгүң ошол бийиктикти каалап турган соң, жашоого болгон ар бир адам арулуктун, тазалыктын, сулуулуктун бир бөлүгү болууга тийиш. Жалпы журт канчалаган азаптарды көрсө дагы эч качан моюн сунуп, башын ылдый кылбаган. Мына ошолордун ичинде сен да барсың. Сенин сезимиң, жан дүйнөң, акылың ошол коомчулуктун бир бөлүгү болуп саналат. Көптөгөн азап чексең дагы, кыйналууну башыңан өткөрсөң дагы, сен алдыга умтулууга аракеттенесиң. Сенин адамдык касиетиң жана тазалыгың мына ушунда. Улуу акылмандар айтышат: бир ордуңда тура бербе, жылгын басып алдыга, акылман сөз айтылганда, ичкин аны дарыга. Адамды бийиктикке, тазалыкка жана кең болууга чакырган улуу сөздөр ар бир адамдын эсинде болсо деген тилегим бар. Теңирдин буйруганы мына ушул: жамы журт тегиз тынчтык менен тиричилигин жасоо аркылуу бийик ой максаттарды жан дүйнөсүнө сала жүрүүсү керек. Жылдыз асманга толуп, адамдар мелмелдеп уйкуга кете баштаган мезгилде бийиктиктен жер бетине арулук, акылмандык жаап жаткан жамгырдай болуп тегиз нур төгөт. Түндүн адамга берген жакшылыгы жана касиети мына ушунда. Түбөлүктүүлүк ар бир адам баласын курчап алгансыйт. Ал бул жашоодо өмүр сүрүп жатып өзүнүн түбөлүгүн ойлойт, тагдырынын алды жагын чечмелөөгө аракет кылат. Окуялардын жүрүшү келип, адамдын артындагы калтырчу белектерине такалат. Түн киргенде адам мына ушул тууралуу ойлонот. Жүрөгүндө бул купуя сыр чечмеленбестен кээ учурда жабыгууга дуушар болушууда. Чынжырланган бул ойлор адамдан адамга өтүп, анын тукумдарына улантылып берилүүдө. Табият адамдан эмнени күтөт? Баш ийип кээ учурда ага каршы да болуп жүрөт. Бул өзү чоң бийиктиктеги көрүнүштөр болгондугуна байланыштуу, бул сырлар кайрадан өз алдынча чечмеленүүгө тийиш. Жүрөгүң кусаланып, кыйналганын сезсең дагы жакшы жагына жоруп, алдыга умтулууга аракеттенип келесиң. Мына ушунун өзү сенин адамдыгыңдын эң бийиктиги. Билим, илим алууга аракеттенип, дүйнөнүн кубулуштарын терең изилдөөгө кылган далалатың бул сенин жогорку жакка умтулгандыгыңдын белгиси эмеспи? Урматтуу достор, кийинки тема жан жана өлүм деп аталат. Өмүрбөй Бебегалиева Теңир Алам мен китебинин 249-250-251 барактары.